Assalamu alaikum, hurmatly mekendешler жана Байтөк каналынын катталуучулары. Бүгүн 5 март 2024 жыл туугандар. Биз Ош областынан Ошту өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнөбүз. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн ИКОС айылын жакшы билесиздер. Бул жака алга тарапка кеткенде, ал эми бул жогору карай Куршапка чыгып кеткен жакта ИКОСтун Кызыл Октябрдын айыл өкмөтүнүн жанынан бир аз өткөнүздөрдөн кийин эле мына ушул жерде Эралиев Урайымжан көчөсүнө келесиздер. Көчөсүнөн келип бул жака карап 100 метр жүрүп, кайра оңго кайрылып, кайра солго кайрылып баргансыздарда мына ошол жерде футзал, баня, анан чайхана бар экен. Ошол боюнча көрсөтүп маалымат беребиз туугандар. Видеону аны биз менен чогуу назар салып туруңуздар. Ар бир өтүп жаткан агалар, туугандар, лайктан басып туруңуздар. Туугандар, жанагы видеодон көрдүңүздөр. Мына ушул жерге келип парковка кеңири, парковкага машинаны коесуздар дагы. Мына ушул тарапка, мына ушул зданияга келесиздер. Зданияга келсеңиздер, мына ушул эшиктен кирсеңиздер, балдар тосуп алат. Зданияны көрүп атасыздар. Негизинен көпчүлүк мындай айтканда, өзүнүн баягы макалдары бар го. Тышы калтырак, ичи жалтырак деген. Мына ушул жер болот туугандар. Азыр чекеден көрсөтөбүз. Сырты ушундай болгон менен ичи аябай сонун. Шарты дагы жакшы. Анан мына жерде футзал, баня, чайхана бардыгы бар экен. Азыр катар келип биз ушул жерден маалыматын алып, кандай шарттар бар, бүт чекеден көрсөтүп маалымат беребиз. Сиздер биз менен чогуу болуп туруңуздар. Буюрса чекеден мына ичине киргенсиздер көрүп атасыздар. Аураны ичи дагы кенен жакшы. Ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Буюрса иштеп атасыңар. Бул жер мына Алмаз деп негизинен эле чайхана, футзал, негизинен эле банядагы бүт шарт бар экен. Азыр чекеден биз таанышып кетели элгечи. Бул жерде кандай өзгөчөлүктөр бар, нелер бар? Негизинен эле бул жерде баняга кетүүчү каражаттын баардыгын тапса болот экен. Келип эле ушул жерден сразу кирип кетсе да болот. Азыр биринчи эле футзалды боюнча көрсөтөлүчү. Көбүнчө эми кыштын күнү көбү футзалга келип футбол ойноп анан кетишет да. Мына жакта стиркалар барбы? Ооба. Үчөө тең иштеп турат. Үчөө тең иштеп турат. Анча-мынча адамдар келип салдырып кетип атышат. Мына жерге ар бир машинага канча кир салсаң 6 килограммдан, 7 килограммдан 200 сомдон пул алып коебуз. 200 сомдон. Ооба. 6 килограмм кийим кир салса 200 сом. 200 сом салыш. Баня түшкөнчө деле салып кетсе болот экен да? Салып кетсе болот. Бул жагы спорт залы, полябыз. Поля. Поля. Мына. Жак поля. Футзал. Мына. Ичи кенен. Бул жагы дагы негизинен азырча мини футболго ылайыкташтырып кыштын күнү, Анан жылуу ичичи. Ичи жылуу. Биринчиден жылуу. Мына жерде сырткары өзүбүздүн айылда жаш балдар мына жерде күрөшөк болот. Күрөшөк болуп турат. Жаш окуучулар өспүрүмдөр ушул келип оюнда олимпиадага ошол даярданышат. Даярданып турат. Олимпиадага чыккандар бар мына жерде. Ушул жерден чыгып турушат да экен. Башка өлкөлөргө да суранып, 1-2 балабыз уже суранып атат. Мыкты оюн ойногондор. Жаш балдар окуучу балдар Өзбекстандан келип сурап атышат. 1-2 баланы. Негизи мына футзалдын саатына канча? Саатына биз полясы 800 сомдон. 800 сомдон. Ооба. Анан бул жерге адамдар келгенде полядан чыгып баняга киришет да. Ооба. Баняга киргенде 150 сомдон. Баняга кирип чайканып чыгышат. Ооба. Анан сырткары киргенде 200 сомдон болот. Хот 200 сомдон. Баняны, Общий, ооба. Анан полябыз сааты 800 сомдон. 800 сомдон поля. Ооба. Анан ар бир жума каждый день красный. Красный болуп турат. Занят да? Занят болуп турат. Ойнойт бирден кийин анан бош убактан келип чалышып, Ойноп турушат. Саатында. Нол биз дагы келип жүрдүк эле бир-эки жолу анан үстүндө жок эле да? Жаңы кылынып тур, Үстүбүздө дагы чайканабыз бар. Чайкана бар. Чайкана бар. Ошол жерден чыгып топту көрүшөт. Башка кылышат. Айымдары муздар алып кеңип чыгып көрүп тура беришет. Мына. Жана топ ойногон арасында бар да балдар. Үстүнөн тамаша алып турат экен да. Азыр ошол эмеге биринчи чайкананы көрсөтөлү, анан баняны көрсөтөлү акырын да. Чайканага биринчи мындай кирип көрсөтүп алалы, андан кийин бул жерде эми көп баняларда бар. Чачалганга да эмелер бар го? Бизде
Bizde de ушундай местабыз бар. Жакында ачылды. Бул жерде, мына жерде алат. Ооба, чачыбызды бул жерден бир агабыз алат. Ошо убакыт сааты иште убакыт сааты. Ошо убагы менен көбүнчө кечирээк. Кечирээк иштейт основном. Элдер келген балда. Номери деле бар бул жерден чалып. Чак зарыл болсо үйү жакын. келе коет дейт. Арзан 100 сомдон. 100 сомдон эле алат. 100 сомдон эле. Ана. Жаш балдарга деле арзан болот. Арзан болот. Взрослый 100 сомдон. Взрослый 100 сомдон. Сен арзан. Азыр чайкана 2-кабатта? Чайканабыз жок, 3-кабат. 3-кабатта. 2-кабатта комната отдыхыбыз бар. Банянын комната отдыха. Бул жерде мына жерде порционный тамактар киргизип койгонбуз. Шашлык, манты, анан ошол жерден мына жерге кабат кийип алышып, банядан кирип, жуунуп, парсар кылып, үстүгө чыгып, отуруп, тамактанса да болчу. Месталар бар. Жатуучу дивандар. Эс алчу жерлер бар экен да. Жерлер бар үстүдө. Комнатабыз бар. Ачык столубуз бар. Кеңири отурушуп. Эс алып кетсе болот. Азыр эми биз биринчи чайкананы көрсөтөлү. Бул эштен киребиз. Бул эштен кирет чайканага. Бул эштен киргенибизде эле бул тарапта намаз окуучу жайыбыз бар. Намазкана бар экен. Шарттары менен. Мына шарттары менен. Ушул жерге окулат намаз. Кирген эле ошо. Кирген эле да. Поляда деле удобный экен да келип алып, Топондо жечке окушат. Бул жерде ысык суу муздакчылар бар. Бул жака чайкана киргенде бул жерден колун жууп, ана ысык суу муздак суу негизинен мындай. Бар. Шарты бар экен. Анан 3-кабатка көтөрүлөт. Мына полный мына ичи көрүп атасыздар. Негизинен эле чайкана деген мына ушундай болсо келип өзүңүздөр киргенде дагы мындай таза бир эме менен кирсеңиздер болот. Ошо бул комната отдыхка кирип кеткен ход. Бул жак ушуктан кирген ход. Бул жактан чай тамагы ушул жактан ташып. Ташып эме болушат дейт. Бул жакта өз кабиналар ошо. Бул жак уже кабина. Мына кабинаны караңыздар, узундан кетиптир да бул жак. Ошол жак экен, Узун ооба. Бул жерде чоң 20 адам, 30 адам, 10 адам, 5 адамга ылайыктуу кабиналар бар. Бардык кабиналардын негизи размерлери адамдын санына карап кете берет. Кабинаның чоңдугуна, объемуна карап, услугаларыбыз бар бир аздан. Бирок өтө көп деле эмес. Көп деле эмес. Ооба. Мына Бул жак сөрчө кылып мындай. 20 адам ашыгыраак адам бар. Мына ичи кеңир экен тугандар, көрүп атасыздар. Анан дагы бир өзгөчөлүгү жылууда. Кыштын күнү жылуу. Чем башка жактарга караганда жылуу. Жылуу. Футболго жан паровойдон жаап коюшат кезечи. Ысып кеткенде жаап коет экен, Футболго кеңир ушу. Ичи кеңири, ысык дагы, негизинен эми ошончо келгенден кийин жылуу келип, Жылуу анан ажаткана бүт ичинде. мына ушул эле кабатта ажаткана бардыгы ичинде. Келишет, тамагын ичет, эчке чыкпай ушу. Ичинде эле. Ажаткана келип, ыстык суу, муздак суу полный бар. Полный шарты бар. Шарттары бар. Бул жак ажатканаларыбыз. Мына негизинен дагытканалар. Эми ачык көчөтүн кажети жок. Бул жакта эки мини банкеттерибиз бар экен. Ресторанга окшогон. Мына жакта өзүнчө жанагы чоң бир марика болгондо, бир тулаң күн марика болгондо көбүнчөсү. Мына ичин дагы экен. 15 адамга, 20 адамга ылайыктуу. Ылайыктуу. Бул жерде. Шарттары бар экен толук эле. Бар, ооба. Жакында бирок мал катарларга караоке илинет, телевизорлор. Караоке телевизорго пландаш болуп атат. Пландаш. Жакында болот. Жакында болот. Бул жагыбыз бир аз чоңураак. Мына ичи бул жагында өзүнчө. Мына. Бул жагыбыз бир аз чоңураак. Бул жакы негизинен көп адамга дагы ылайыктуу ачылыптыр, Стол. Мына ичини көрүп атасыздар тугандар. Ичи дагы кенен, аура. Жылуу деп. Чоң болгон менен жылуу деген. Келгенде үшүбөй отурганга дагы шарты бар экен. Мындай бүт отопление коюлуп, бул жагынан негизинен мындай айтканда ачык асман десе да болот. Терезени ачсаңыздар мына. Бул жагы аябай сонун. Природа жаздын күнү өтө сонун. Азыр эми кыштын күнү баня, аш, плюс мына футзал аябай көбүнө керек да талап кылган эме. Бир келгенде үчөөнү тең сразу шарттары көп да. Варианттар көп. Негизинен баягы отуруп тамак жеп каласа үйдөгө заказ берип коюп, аш заказ кылып, шорбо, ошол нерселерди жеп алып, жатакан үйгө барышат да. Ооба, анан эме болот го? Эми буга чейин дагы мына баняга дагы мындай тоок алып келип же ийнүк алып келип. Ал жактан кандай десем?
Ошо пиширип бересиңерби? Пішіріп береміз. Пиширип берилет. Ооба. Тоқ болобу, канаттуу жандыктардын баарын пиширип берип атабыз. Канат жанып, мындай канат жанып дегенде эми көбүнчө каптарды алып келет. Каптар алып келип алышат, тоқ, үндүк алып келишет. Основном тоқ үндүк дейми. Тоок үйүндүк основном. Эми каптарды ден соолукка ден соолукка жасап шорпол кылып кетишет. Анан кичинекей чакан кабиналарда мыналар бар. кичинекей чакан кабиналардан мына ушул ичи бул мындай айтканда бир 7-8 адамга ылайыкташтырылган. Бул жер дагы жылуу. Негизи Жылуулук жагынан мындай 100% да. 100%. Ооба. Келип кеңири үшбөй отуруп кетсе болот. Жаш болгон ушул жерде жүрүшөт. Эми мындай тазалыгын өзүңүздөр эле туугандар видеодон көрүп баа бересиздер. Тазалыгында эми мындай кухнянын негизи мына ашкананын отурганда дагы мындай приятный эле отура турган жер экен, көрүп атасыздар. Өзүңүздөр дагы көрүп көрөсүздөр. Негизинен бул жакта канча кабина бар азыр? Азыр тиги эки чоң пакетибиз кошулганда 9 кабинабыз бар. Ondan сырткары 9 кабина бар. Ал менен кошулганда 11 кабина. 11 болуп калат, да? 11. Негизинен Оо. Чайкананын ичи. чайкананын ичи 11 бөлмөлүү дейт анан. Шаканарактар буларда. Мындай узун ылайыкталган месталары ушул. 10 адамга ылайыкташтырган. Негизинен бир жоро келип, чайды ичип, ашты жеп, баняны кылып, вообще эки жакта тең ишти кылса боло турган, негизи мындай эс алып кетсе боло турган сонун шартта каралып туруп туугандарына. Шарттары ремонттор ушундай. Калган жешинче жасадык эми. Ичи ремонту негизи заман талабына жараша мындай стили дагы аябай мыкты болуп тур. Бирсе эми ар бир кабинаны көрсөтүшүн кажети жок го дейм эми анан ылдыйда бул жакта балкондагы спортзалга чыккан. Мына. Бул жакка келишет ушул. Аштар бышкыча, жаштар жеп алышат. Ой болот. Мына. Каласа волейбол полябызда. Волейболго өзгөрүп койсо болот экен да? Сетка, топ баарын өзүбүздө бар. Полный сетка, топ, любой өзүдө бар дейт. Үстүнөн караңыздар туугандар. Досуңуз ойноп атса мына жерде тамаша кылып, аябай сонун экен, кеңирлиги караңыздар. Бийиктиги да бийик. Азыр эми кыштын күнү суукта поляда, мындай сыртта поляда ойнобой, ушул жакта ойносо дагы негизинен өтө сонун вариант экен, шанс сонун экен. Эми буюрса ылдыйга түшүп, баня боюнча дагы чекеден көрсөтөлү, а? Баняга түшүп, банядан мага берелем. Азыр эми бул жерде төлөм ушул жерде болот экен да? Ооба. Бул жерден келиши ушу касса ушул жер. Төлөмдү ушул жерден төлөшөт. Майдачыдай күлүштөрүн беребиз. Браслеттер алынат. Полный ушул жерден берилет. Халат, майда чүдөсү. Керектүү нерселер бар, мазга, самын, памын, майда чүдө, пишокка. Негизи керектүү нерсе бар. Керектүү нерселер бар ушул жерден. Анан кийин эле келип, сразу бул жерден бут кийимдерди алмаштырып, разделка кирип кетет бул жакта. Мына мужской жагы ушул жак. Анан бул жакта женский общий зал. Женский общий бар. Эми ал жактын азыр көрсөтүш кажети жок, негизи женский бар экен. Код ушул жер. Алардын деле кассасы ушул жерде. Ушул жерден алып эле кирип кетет да? Вообще. Наркы тарабызда семейный номерлер бар. номерлерибиз бар. Номерлер дагы бар экен туугандар. Номерлер бар. Негизи номерди дагы мындай байланышып туруп, Байлаш заказ берип бронь койсо болот. бронь койсо болот. Мына тапочкаларды негизинен алып кийип, Бул жакка киришет. Бул жак разделка ар бир номеринде өзүнүн браслеттери бар. мындай уже браслет менен ачып, өзүнүн Ушул жакка киргизип, кечке фар кечке чекеси деле эч ким тийбей өзүндө болот браслет. браслет өзүндө болот. Жүрө берет экен да. Анан жана башында айттык, баняга жөн сырттан келсе 200 сом дедиңер, да? Ооба, фотобуз. Нерсе. Ооба. Негизги нерсебиз жөн келгенде 200 сомдон. 200 сомдон. Топ ойноп, Футбол. футбол ойноп туруп, кайра келип баня кылам деген болсо 150 сомдон. 150 сомдон. Мына резерв багы тердеп, жеңил болуп чыгып кетет экен да ойноп, эс алып. 150 сомдон алабыз. Аласа чачтарын сразу кыскартып, сразу баня кирип кетет. Сразу эме алып кетет экен. Бул жака киргендер ошо. Биринчи киргендер эшиктен бул тараптан сой. Биринчи ошол жактан көрсөтөлү. Туздуу бөлмө. Туздуу бөлмө. Мына ичине караңыздар. Ичине кирсеңиздер, негизинен мындай туз жытанып турат. Эми мунун негизинен мына жерде вычка да бар экен, Жаман бузуктарды тартып тазалап турат экен. Анан бул жагынан көрүп атасыздар.
тузда дем алганда негизи өпкөгө, ден соолукка пайдалуу. Соль комнатасы дагы бар экен. Анан ичкериде бул жагында уже жууна турган жай. Наркы тарабында туалети, пары, ошо наркы тарапта жайгашкан. Бардыгы бар. Ооба, андан бул жактан келгенде эле ошо өйдөгө көтөрүлгөндө эле ошо комната отдых. Экинчи кабатта уже комната отдыхка кирип кетет. Бул жакка кабаттарын кийип алып чечип отурушат. Мына. Чай ичишип, Ичи дагы заказ берип, манты шашлык мантышка заказ берип отурса болот бул жагында. Буга кошумча дагы өзүнчө бөлмөлөр дагы бар окшойт бул жакта. Бул жерде ооба, банядан келип мына шорпо салып, мына тоок салып, шорпо болуп, биз нахер отурабыз деп отурган адамдар бар да. Ооба. Ошолор келгенде мына жака берип коебуз. Киргизип, чайпайларын ошо жака ташып берип. Өзүнчө кабинага негизи мындайынан. Кийинки балдар бул жактан кирип жүрүп, экинчи этаждан обслуживание көрсөтүшөт. Көрсөтө берет. Ушул жерден эле. Тыккан бар, бул жак кичине 15 адам бул жагда. Столдорду сыртка чыгарып койдум эле. Бул жактагы стол бар. Столдор бар. Негизи ичи ушул 15 адамдык кеңири мындай. Тиндишка салып, тоок салып коюп отурса дагы боло турган шарты менен. Бул жагы өзү ошо лежак. Жаптып эс ала турган. Бул жагы ичи өтө сонун ысып турат, ысык экен. Полус теплый пол. Теплый полдо турат. Теплый пол. Ошол ысык да экен. Келип жатып, уктап эс алып. Бардыгы болуп келип жатып. 200 сом дем негизи саар кетип кеч чыкса деле жөнөктөп кетет экен да. Жакшы, сен аны жакшы көрөсүң. Ооба, сонун 200 сомго негизи көрүп атасыздар. Анан көпчүлүк эмеде мындай биздин мына өзгөн территориясында суусун дагы ылгашат да. Мен досторум да көбүнчө суусу мындай экен депчи. Суусу кандай бул жердин? Негизи биринчиден биздин сууларыбыз шор эмес. Шор эмес. Туз эмес. Туз эмес. Бул жерден именно ушул айылдан эки тараптагы кошуна айылдарга таралган суу бизден таралат. Тазараак суу. Таза суу. Ооба. Анан бул жерде жуунчу сууларыбыз дагы чынында таза да. Таза. Өзүбүз дагы каздырып чыгарганбыз. Таза суудан. Таза суудан чыккан. Ооба. Суубуз таза. Суу таза. 100%. Жанагындай шор болуп, Жок. башта эме болуп кетет го? Жок. Андай нерсе жок. Жок, андай нерсе жок. Сууларыбыз таза суулар. Буюрса таза. Бул жагында да өзүнчө месталар бар экен да ичигенен, Ооба. бөлүнгөн эки тарапка чыгып кетет экен лестница менен. Бул жак ошо, мына тарабына отурса болот. Анан мына эшик болсо, бул эшик. Ушул жактан манты шашлыктарды ушул жактан ташып. Ташып киргизип турат. Ушул жерден кирип заказ алып, ушул жерден адамдар чакырып, биздин балдар ушул жерде турушат. Ушул жерде турат. Ооба. Кызматты. Бул жака жетип берип, суу, айда чыдырып. Негизи супу, шашлыкка, мантыга, даяр тамактар дагы бар экен да мындай айтканда, келип баняда. Шашлык, манты, шорпо бар, порционный тамактар. Порционный тамактар бар. Порциясы менен алып жесе дагы болот. Ал тамактарыбызда сеналары жок. Чөнт кабап. Өзүнө жарап. Кебаптарыбыздын саны сенасы 60 сом. 60 сомдо. Мына. Ормо кебаптарыбыз бар. Көйрөк алган 80 сом. Кусковой деп ашат. Ооба. Кусковойлорубуз бар 100 сом. 100 сомдон. Ооба, штука. Кылычкы дагы бар. Кылычкы бар. Аны порциясы 100 сом. 100 сомдон. Мантылар бар, бөш манты, эт манты, картошка манты. Кете берет. Ооба. Мына негизинен көбүнчө сыналар өзүнө жарашыптыр. жарашыптыр. Картошка мантыбыздын үчтүгү 30 сом. 30 сомдон. Эт мантыбыздын. Эт манты 30 сомдон. Картошка ашко, картошка эт аралаш мантыбыздын ценасы 20 сомдон. Ана. Штугуна. Штугуна. 200 сом менен эми 10 та манты жесе любой адам тоет го дейм мен эми. Ооба. 10 манты жесе тоет. Анан эми эс алып келгенге дагы аябай негизинен достор менен келсеңиздер дагы көбүнчөсү футбол ойногон жигиттерге өтө сонун вариант экен. Келип топтогу ойноп, эс алып, баняга түшүп. Ооба. Туган күндөрдө дагы өткөрүп коюшат. Баня плюс аш деп. Плюс аш, тамак аш, необычный өткөрүп коюшат. Ооба. Келгилер деген. Ана. Көбүнчө ошо топтон чыгып, эме болот. жеп бул жактан жуунуп кетишет. Бул жакта пар окшойт, а? Бул жакта парыбыз. Ичи таза болуп турат дайым. Дайым таза болуп турат. Таза. Мына ичи телефон сразу эле буулана түштү го. Ичи совсем ысыйт экен, а?
Пар жакшы болот. Пар көп адамдар келишет ушу. Пардан чыгып эле бассейнге секирет экен да. Бул жерде бассейн да бар, чакан. Чакан бассейн бар. Бассейнге секире коет. Бассейнге секире коет. Жаш балдар көбүнчө. Мына мектеп окуучулар келинче келип. Бул жер ажапкана. дарытканасы бул жагы. Душка эки душ бар экен. Анан бул жагы уже общий жуунганга зал. Эми көбүнчө баягы иштөө убактысы дагы эме болот да, ошону да сурап коелу. Канчадан качан чейин иштейт? Ооба. Анан бизде иштөө убактысы мына баняктын айта кетсем, эртең мененки саат 10дон башталат. 10дон башталат. Ооба, андан башталып калат. Анан 11-12ге чейин болуп калышат адам. Болушат. 11-12ге чейин кеңиз болуп, анан кайтышат. Андан кийинки эле өзүбүздүн полябыздын убакыт саатын айткан болсок, эми саат менен келе беришет. Полябыз. Анан өзгөчөлүгү жума сайын мына айылдын жаштары, окуучулары, өзүнчө биз мына жерде Алмаз футболный клуб деп өзүнчө бир кружоктор бар. Жаш балдар арасында. Жаш балдар арасында. Кадимгидей аны турнир, кадимгидей матч турат. Турнирибиз бар. Тренер матч туруп. Мына ушул Алмаз деген ооба, Алмаз футболный клуб дагы десек болот. Ошентип айтсак да болот. Анан жаштары бул жерде 2 жыл, 3 жылдан бери машык келе жатат. Шаарларга чыгып, Ош шаарына чыгып, турнирлерге катышып, ийгиликтер менен кайткандар болуп атат. Турнирге катышып, ийгилик менен кайткандар бар ауылда. Алар ошо барып келип, турнирлерге катышып, спортко басымдуулук жагы бир аз жакшы. Жакшы. Умтулуу жакшы, аракет жакшы бизде. Жаш балдар эми негизинде бардык эле футболчу айылдан чыгат да. Ооба, айылда бүт нерсе эле күчтүү балдар айылдан. Бизде да жакшы үмүтүбүз чоң бул жерде. Балдарда. Жаш балдар, окуучулар айылда шукаларыбыздан жакшы ойноп атышат балдарыбыз. Бак алса дагы бир жакшы ийгиликтер жаратабыз деп үмүттөбүз алардан. Эми колдон келишинче биз өз жардамыбыз, поддержкабызды берип турсак, булардын да эртең келечегинде жакшы нерселер көрсөтчү жолдору бар. Ишенимдүү, ченемдүү жолдо кетип бара жатышат. Окуусун дагы, футболдо дагы, спортто дагы чоңалып келе жатышат. Бар жагынан кетип атат деген. Бар жагынан кетип атышат. Жакшы. Ишиңерге ийгилик, дайым ушундай элдин кызматында болуп, жакшы күндөрдө. Рахмат. Көргөнүңүздөргө. Рахмат. Келип туруңуздар ушул жерге. Болду. Буюрса. Шарттар менен. Биз Туугандар кызматта. Буюрса. Жакшы күндөрдө жолугалы. Ушундай туугандар, бүгүн биз мына ушул Икосто Алмаз спорт клубу эс алуу борборунда көрсөтүп, чекеден маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттуу этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.